Kırgız Respublikasının Prezidentinin aparatının altındağı Muras Tarihi Fondu'nun yetekçisi, tarih bilimlerinin kandidatı Profesör Kıyas Sataroviç Koldakasamov'a öğrenisizler. Саламатсыздарбы? Мына бүгүн Бордолуу Ош шаарында ошол жалпы Кыргызстандын өзгөчө ушундай бир тарыхый улуттук Сулайман Тоо улуттук музейинин 70 жыл салтанатын белгилеп, баардыгыбыз ушул жерге чогулуп атабыз. Бүт Кыргызстан боюнча мына карап отурсаң, Кыргызстандагы баардык музейлердин жетекчилери баардыгы келип бул жерде отурат. Биздин кесиптештерибиз отурат. Сулайман Тоо музейи мына 70 жашка чыкса дагы бул өзгөчө музей. Дүйнөдө мындай музейлер өтө чалда гана. Тоонун борундагы үңкүр музей болгон учур дүйнөдө өтө сейрек кездешет. Сулайман Тоо бул өтө ыйык. Байыркы мезгилден баштап эле өтө ыйыктык айтылып, дайыма элдер ушул жерден күч кубат алып, ушул жерге келип сыйынып, ушул жерден зыярат алып келгендиги тарыхта маалым. Мына ошол жерде жайгашкан үңкүр эмнелерге гана түш болбоду. Бир мезгилдерде малдарды жамгырдан, сууктан корголгон өзүнчө жай болду. Андан кийин бул жер өзүнчө ресторан кылып, ушул жерде байыбыз дегендердин аракети менен ушундай бир ыйык жер булганган учур болду. Анан бара-бара бул жер музей болгондо бул чыныгы өзүнүн ордун тапты, максатына жетти. Себеби бул музей өзгөчө. Мына быйыл дагы, өткөн жылы дагы Пекин шаарындагы Коомдук Илимдер Академиясынын Тарих изилдөө институтунун профессорлору эки жолу келишти. Өткөн жылы ал үңкүргө кире албай калышты, себеби дезинфекция болгон мезгилде түшкөн. Быйылкы жылы келип алып өтө суктатышты. Чыккысы келбейт. Ош шаары ушунчалык ысык, музейдин ичине кирип алып туруп чыккысы келбейт. Ар бир экспонаттар менен барып кадимкидей баягы сүйлөшөт. Биздин жанагы 3000 жылдык Кытай жазмасындагы жаңы бир маалыматты таап, ошону бизге алып келген тарыхчылар биздин тарыхыбызга суктанып атат. Эгерде ушул Сулайман Тоосун көрбөгөндө, Ысык көлдө көчмөндөр оюнуна барып катышпаганда, жалпы өрөөндөгү тарыхый шаар калдыктарын көрбөгөндө, өзгөндөгү мунараны, Шоробошапты көрбөгөндө, алар биз менен кызматташпайт болушу. Арабанга барып, Карагандагы жана Дагынаттардын сүрөттөрүн көрбөгөндө. Биздин тарыхыбызды көрүп суктанды. Өз көздөрү менен көргөндөн кийин, алар ушул Кытайдагы бүтүндөй музейдеги, архивдердеги, китепканалардагы кыргыздарга байланыштуу архивдерди ушунчалык кумурскадай болуп таап, изилдеп, ушунчалык мээнеттенип атат. Ушунчалык көп архивдик маалыматтар табылды. Азыр которуу иштери жүрүп атат. Жай жүрүп атат. Себеби эски Кытай тилинен жаңы Кытай тилине которуп, андан кыргыз тилине которуу. Бизге жетпеген эчен деген тарыхый архивдик маалыматтар ошентип табылды. Мына ошол окумуштуулар улуттук Сулайман Тоо улуттук музейинин бул жаңы салынган корпусуна келип, бир жарым саат эле кыдырып чыгышат десек, ушул жерде 3,5 саат кыдырышты. 3,5 саат ошол жердеги ар бир экспонаттарга ушунчалык кызыгып, бул жерде ушу аңгысын билген мыкты сүйлөгөн ошол жердеги кыздарыбыз бар экен, жөн эле ар бирин түшүндүрүп берип атышат. Анча-мынчасын ошо биздин Жаркын Турсун деген кыргыз тарыхчыбыз келип балыктай чай которуп берип атат. Чарчады. 3,5 саатта тили
кургап кадимгидей чарчады кызыбыз дагы. Себеби бул жердеги тарыхый маалыматтар өтө бай экендигин көрүштү. Мына ушундай уникалдуу музейге бар экен деп өтө сыктанышты. Ошон үчүн ушул Сулайман Тоо улуттук музейдин 70 жылдык тарыхы өзгөчө. 70 жылдыгында мына тарыхты ушунчалык сүйгөн, тарыхка ушунчалык күйгөн кыргыздын мыкты жигити Султан Арсланбекович. Мына биз бири-бирибизди абитуриент мезгилден бери билебиз. Султан Арсланбековичтин бул жерге жетекчи болуп калгандыгы, бул жердеги 2 жылдан бери өтө чоң бир иштер жасалгандыгы мына баардыгыбыз күбө болуп атабыз. Алыстан Оштун илгертеден символ болсо, алыстадан азыр бул жактан Алайдан, бул жактан Турпакбелден, бул жактан Ноокаттын ашыгынан бери ашканда бүт Сулайман Тоону көрүп туруп Ошко келгенин баардыгы билишет. Ошон үчүн көптөгөн өзгөрүүлөр болуп атат. Көптөгөн жаңылануулар болуп атат. Буюрса мындан ары да өнүгөт. Мындан ары да биздин мына Кыргызстандагы туризм бул өзгөчө. Кыргызстандагы киреше берип турган өзгөчө. Себеби мына мен өткөн жылы дагы ошол Кытай тарыхчылары менен Кытайдын Таян деген шаарына барып калдым. Ошол жерде Тайшан деген тоо бар экен. Тайшан деген тоо илгертеден биздин заманга чейинки Кытайдын бүт императорлор ошол Тайшан тоосуна чыгышат экен. 73 император чыгыптыр. Тайшан тоосунун башында болгонда 4-5 саат. Кытайдын соңку төрагалары бүт чыгыптыр. Мурункусу Кузентау, андан азыркы Цзиньцзипин болгондо да жөө чыгышып ошол тоого барып туруп, ошол тоодон Кытайдын ушундай бир келечегин таң атканда чыгышат экен, ошол жерден тилек кылышат экен. Кээде түнөп кетишет экен. Кытайдын келечеги, өнүгүшү, Кытай элинин ушундай бир жыргачылыгы үчүн кадимгидей тилешет экен. Коммунисттерден бери, мурда коммунисттик ордо да. Сулайман Тоо ошондой бир ыйык касиетке ээ. Ошон үчүн анын туристтик мүмкүнчүлүгү көп. Күндүзү дагы түндүз дагы жерде ушунчалык элдин көптүгүн көрүп жүрөк жылыйт. Ошон үчүн ушул Сулайман Тоонун келечегине керек болсо күндүз эмес түндүз дагы иштешине мына биздин Кыргыз өкмөтү, Маданият министрлиги ошоло бир жогорку кеңеш bir şart түзүп, мыйзамдык база, тартип эрежесин чечип берсе жакшы болмок экен. Себеби ысыктан корккон мезгилде, ысыктан чочулаган мезгилде түнү менен Сулайман тоосунда чыккан учурлар өзгөчө. Бул дагы көп кирешелерди алып келет. Анан албетте Сулайман Тоо, улуттук Сулайман Тоо, улуттук деп аталгандан кийин бул түздөн түз же өкмөткө, же президентке караштуу өзгөчө бир статуска ээ болуш керек. Буюрса мына 70 жылдык Торколу тоюнда бул маселе да чечилип калат. Чечилишине мен ушу кааладым. Ошон үчүн Сулайман Тоонун мыктылыгы да бар. Биз бир мезгилде ошол ресторанга куруп ичине, азыркы музейде өлкүрдүн ичине ошондой нерседен жалпы коргоп калдык элек, бирок тегерегиндеги дагы эле болсо уранып аткан ресторан, кафелердин бардыгы бул Сулайман Тоого салынып аткан мыйзамсыз үйлөр, булардын бардыгы Сулайман Тоосунун ЮНЕСКОнун мурастар тизмесине кириш, андан чыгып калыш коркунучунан келип атат. Баалуулуктарды сактабай байлыктарга кызыккан учурда бизде ушундай бир терс көрүнүштөр Сулайман Тоосунда курчап алды. Буга музей кызматкерлеринин күчү жетпей атат. Бүгүнкү күндө мына интернет, социалдык сет көп нерсеге тоскоолдук кылып, керек болсо уран кендерин, керек болсо андан да чоң нерселерди сактап калып аткан мезгилде, балким буну жалпы деңгээлге көтөрүп туруп, социалдык сет менен мына ушуну бир коргоп чыгышыбыз керек. Эртең ЮНЕСКонун тизмесине чыгып калса, бул кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн абийир алып келбейт, уяттуу иш болот. Мына ушул жагына биз жапа турмак, улуттук музейге жардам берсек. Албетте, биз ЮНЕСКонун мурастар тизмесине катталдык деп эле сүйүнүп жүрө бербешибиз керек. Биз
тизмесине каттагандан дагы ар бир кыргыздын жүрөгүнө каттатышыбыз керек. Манас эпосубуз болобу, Боз үй болобу, Көкбөрүндү, Сулайман Тоосун болобу, качан гана ар бир кыргыздын жүрөгүнө, көкүрөгүнө катталганда гана биз ошону ыпластыктан, биз ошону жанагындай бир булганычтан сактап бийик калмайбыз. Келечекте ошол кыргыз эл үчүн зор кызмат кылат. Мына ушул жагында аракет кылалы. Ошон үчүн Сулайман Тоонун 70 жылдыгын, Сулайман Тоо улуттук музейинин 70 жылдыгы менен куттуктайбыз. 10 жылдык ЮНЕСКОнун мурастар тизмесине катталыш менен куттуктайбыз. Мындан аркы ишиңиздерге ийгилик, буюрса дагы көп ушундай бир жемиштүү иштер болот. Биз мына мурас фондунан чыккан айрым китептерди Сулайман Тоо улуттук музейинин китепканасына жайлатып берип коелу. Çok rahmet Yasinlar için. Bu Muras işxanasının Süleyman Toğu bu kitap beleklerini verip жатқан екінші елдегі өткен жылдағы шundan 30'dan aşık kitapты біздің kitapxonamızға белек қылған барлық ол жерде жаштарымыз отырады. Біздің kitapxonaға келіп ошол алып келінген барлық мурастар менен таанышып турсаңыздар болот.